долбоору назарыңыздарда. Биз буга чейин санариптик укук эмне мына ушул боюнча түшүнүк алдык. Электрондук жабдыктарды сатып алууда эмнелерге көңүл буруу керек, кандай документтерди талап кылышыбыз керек. Мына ушул боюнча адистерден жооп алдык. Андан соң электрондук жабдыктар аркылуу социалдык тармактарга кантип катталуу керек, коопсуздук чараларын кантип билип алабыз. Мына ушул боюнча жооп тизмектегенбиз. Бүгүн болсо ошол социалдык тармактарда маалыматты кантип алабыз, маалымат кантип жаратабыз жана маалыматты кантип таратабыз. Ал үчүн бизге атайын адистер келген. Саламатсыздарбы? Сурообузду баштай берели. Маалымат алуу боюнча эң биринчи эле суроо, маалыматты кандай булактардан кантип алганыбыз туура болот? Медиа сабаттуулугубузду өстүрөбүз. Тагыраак айтканда, биз кайсы бир сайттан маалыматты алсак, анда сөзсүз ошонун ключевой сөздөр деп коет, негизги сөздөрүн алып туруп Инстаграмга, Гуглга кирип туруп, поисковикка издөө тармагы, ошол жака кирип издейбиз. Ошондо биз баягы маалыматтын түпкү булагын, маалыматтын чын жалган экендигин биле алабыз да. Демек, биздин жөнөкөй жарандар үчүн ошолор маалымат булагы болуш керек. Эң негизгиси, бир канча жылдан бери иштеп келе жаткан, бейтарап чагылдырган, ишенимге кирген, эч качан эмоциялык сөздөрдү колдонбогон, заголовок темаларында биздин провокацияга алдырбаган, принциптерге таянбаган жакшы жазгандарга өзүңүз баа берип, ошолорго жазылып алыш керек. Дагы Инстаграмдагы түрдүү баягы акыркы маалыматтар, соңку жаңылыктар, андан кийин свежий жаңылыктар дегендерге жазылган токтотуп, расмий маалымат булактардан ошол мамлекеттик кызматтардын баракчаларын алганга аракет кылыш керек. Көпчүлүк эле ошол баягы туура эмес маалыматтарды таратканда деле ишенген учурларыбыз болот, ушундай экен депчи. Анан негизде айтып өтсөңүз, кантип текшерип алсак болот? Чын маалымат экенин же жалган маалымат экенин кантип билсек болот? Өзүнчө бир эрежелер барбы? Жөнөкөй эле кадамдар бар. Бул биринчи биз түпкү булагына карайбыз. Мисалы үчүн бир сайтты ачып деле көрсөк болот. Мисалы бир сайтка материал чыкты. Аны биз сайтка кирип көргөн жокпуз албетте. Аны биздин тууганыбыз бөлүштү же досубуз бөлүштү соц тармакта. Анан аны биз көрдүк дагы биринчи эле биздин өзүбүздүн алгачкы кадамыбыз бул заголовокты, баш теманы окуганда эле өзүбүздүн эмоциябызга көз салышыбыз керек. Мисалы айталы, кечеги эле чек аранчы болуп кетти, мисалы үчүн. Анан кийин эмеле патриотсуңбу сен? Мисалы айталы, сен чыныгы патриотсуңбу? Анда жүр Баткенге. Же болбосо ушуна мобилизация башталды деген сыяктуу бир мындай эмоциябызга чакырык таштаган заголовоктор болот да. Демек, биринчи кадам биз эмоциябызга көз салып көрөлү. Ал заголовокту окугандан кийин бизде мындай эмоциябыз козголуп кеткен жокпу, кайсы бир нерсеге тийишкен жокпу, манипуляция кылган жокпу? Экинчи кадам, негизи ошол баягы расмий эмес маалымат булактарга таянып жазгандар көбүнчө өздөрүнүн сайтын адам тарткысы келет, ар кандай максатта. Анан ошо албетте каналдардан акча табуу мүмкүнчүлүгү бар, ошого аракет кылышат да, алар болушунча мындай бир аз провокацияга жакыныраак, анан журналисттик стилден алысыраак заголовок коюшат да. Демек, сөз ал жерде бир сизди бир кыймыл аракетке чакырган белги болот. Бул биринчи кадам. Эмоцияңызга демек көз саласыз. Экинчи кадам, кирип окуган аракет кылыңыз. Ошол заголовокту окуп эч качан чечим чыгарбаңыз. Бул алтын эреже деп койсок болот. Андан кийинки алтын эреже бул ичине киребиз. Ичине киргенде ушул заголовокту окуганда эмоция ойгонуп кетти да. Ушуну деген ким айтты экен деп маалымат булагына сөзсүз түшүрүшүбүз керек. Маалымат булагы дегенде мисалы эмне? Жеке булактарга таянып, мисалы үчүн жеке булактарыбыз билдирди деген. Бул маалымат булагы эмес. Ал жерде эч ким жок. Ал нерсеге ишенбеш керек. Шектенгенге арзыйт бул. Андан кийин маалымат булагы мисалы мамлекеттик органдарга ушундай баягы мамлекеттик эки өлкөнүн ортосундагы ызы чуу маалыматтарда сөзсүз мамлекеттик органдарга таянып жазышыбыз керек. Ошол эле мисалы үчүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине, ал жердеги мисалы милиция кызматкерлери дагы ал учурда мындай маалымат беришпейт да, жөнөкөй милициячы. Демек, дайыма пресс-служба Бишкектен берип турушат да, борбордук. Ошону караш керек. Анан үчүнчү кадамды айталык, маалымат булагын текшердик, Анан үчүнчү кадам бул биз авторун текшеришибиз керек. Автору ким? Авторунун кээде ошол сайтта мүмкүнчүлүктөр бар, авторун басканда башка маалыматтары дагы чыгат да, авторун жазганчы. Анан ага деле мындай коркпой эле биз аябай сынды жакшы көрөбүз го, сындап көрүш керек. Кандай маалыматтарды чыгарчу экен, ал бейтарап чыгарчу экен буга чейин, же болбосо балким провокациялык заголовокторду көбүрөөк колдонуп жүргөндүр. Ушуну текшеребиз. Андан кийин сайтты карап көрөлүк.
Ал сайттын байланышу дареги бар бекен, адреси кайсы жерде, телефону кайсы жерде, мындай ачык маалымат жүргүзгөндөр, бейтарап маалымат таркаткандар дайыма эле өздөрүнүн даректерин ачык жазып коюшат, өздөрүнүн окурмандарына ачык болот. Алар суроолор болсо, аларга мындай ачык кайрылсаңыз болот да. Айтор ушундай бир этаптардан улам баягы маалыматтан бир 0,5% эле шектене баштасак, анда бул маалыматты бир калп деп ишенсек болот да. Анан көбүнчө баягы бизде мисалы үчүн жеке булактарыбыз билдирди деп эле, жеке булактарыбыз билдирди сайттар жазып жүрөт. Ошол менен айта кетмек, негизгиси эч качан андай булактар болбойт. Анан дайыма бирөөнүн сөзүн, журналисттик принципте бирөөнүн сөзүн тырмакчага алып, цитата менен өзүнүн жоопкерчилигине албастан, эмоциясыз түп-түз эле берет. Ошон үчүн ушул жерде бир мисал келтирелик. Мисал айталык. Маалымат агенттиктериндеги жаңылыктын заголовогу, баш темасы эмне болду деген суроого жооп берет. Элестетип көрөлүк. Мисалы үчүн президент, мисалы айталык, Садыр Жапаров аймактык администрациялардын башчыларын, дагы акимдерди ротациялады. Эмне болду деген суроого жооп берет. Ал эми көбүнчө баягы эмоцияга тийишкен заголовоктор бул тырмакчага бирөөнүн сөзүн коет, бир мындай аябай эмоцияга таасирдете турган, Андан кийин бир сөз сүйлөмдү улап коет да. Жөнөкөй тил менен дагы айтып көрөлү, негизи эле маалымат алууда бир өзүнчө эрежелер барбы, жөнөкөй эрежелер? Эң негизги жакшы нерсе бул адамдардын медиа сабаттуулугун өрчүтүү. Медиа сабаттуулук дегенде эмне? Мисалды айтышым мүмкүн. Китепти окуйт турбаймынбы анда? Же болбосо бир нерсеге окуш керек экен, татаал нерсе деп түшүнбөш керек. Азыр биздин угармандар, көрөрмандар деле ал болгону сынчыл ой жүгүртүү деген эле сөз да, анализдөө деген сөз. Мисал айталык. YouTube'дагы маалыматты көрдүңүз, макул. Эмоцияларыңызга баягы айткандай көз салып көрүңүз дагы, өзүңүз ишенген, буга чейин бир канча жыл маалымат менен камсыздап келген агенттикке кирип окуңуз. Мейли ага киргизбей эле коюңуз, ошол жерден бир негизги сөздөр болот да, мисалы үчүн чек ара, же болбосо баягы баткен, кыргыз, тажик деген сөздөрдү жазабыз дагы. Google'га эле киргизебиз. Google деген аябай жакшы биздин жардамчыбыз бар эмеспи? Ошол жака киргизгенде, ал жактан түпкү маалымат булактары толтура чыгат, бейтарап маалыматтар чыгат. Демек, биздин ошол башкы маселе YouTube'дагыларды чектөө, же аларга сын айтуу эмес, көбүнчө өзүбүздүн аналитикалык жөндөмдөрүбүздү өрчүтүү, маалыматтын бейтарап же бир тараптуу чагылдырып койгондугун сынчыл ой жүгүртүү менен, скептицизм деп коет. Скептикке таптакыр мындай шектенип турасың да бардык нерседенчи. Ошондой жөндөмдөрүбүздү өрчүтүү болсо. Маалымат чын же калп экендигин аңдап билүү үчүн төмөнкүлөрдү эске алыңыз. Биринчиден, маалыматтын темасына маани бериңиз. Көбүнчө жалган кабарларды провокацияга алдыруучу темалар коюлат. Маселен, шок, Баткенде кайра чек арачыры башталды. Экинчи кадам, ошол теманы окуп эле чечим чыгарып койбоңуз. Маалыматты толук окуганга аракет жасаңыз жана маалымат булагына назар салыңыз. Эгерде жеке булактарга таянып жазылган кабар болсо, ага ишенбегениңиз оң. Такталган чын маалыматтарды негизинен мекеме ишканалардан жана алардын атайын маалымат бөлүмдөрү таратат. Ошондой эле алардын официалдуу баракчаларынан, сайтынан алсаңыз болот. Мисалы, президент Чекит KG. Үчүнчүдөн, сиз окуп жаткан кабардын автору буга чейин кандай маалыматтарды жаратып, жарыялап жүргөнүн текшерип көрүңүз. Кантип? Ошол автор өз макаласын жарыялаган сайтка кирип, издөө бөлүмүнөн автордун аты жөнүн жазсаңыз, автордун мурдакы жарыялаган макалаларынын баары тизмектелип чыгыш керек. Азыр мисал кылып дагы көрсөтсөк болобу? Мисалы, бир теманы алып көрөлү дагы, ошол эле социалдык тармактан, интернет баракчасынан маалыматты кантип алышыбыз керек, эмнелерге көңүл бурушубуз керек, баягы бардык эле жарандар, бардык эле социалдык тармактын колдонуучулары, интернет колдонуучулар. Мисалы айталык, негизи билесизби, мисалы кээде бир журналист болуп иштеп атканда бир материалдар келет бизге. Аябай эле ушундай окуя болуп атат, мамлекет кызматтагылар бизге туура маалымат бербей жатат, же болбосо журналисттер кечке эле мамлекеттин пресс-службасынын эле маалыматтарын айтып жатасыңар депчи. Ошондой учурда журналист эмне кылат? Ал биринчи кезекте дайыма расмий сайттардан издеп көрөт маалыматты. Демек, айтайын дегеним, ошол элдин эле сөзүнө ишенип жазбаш керек да. Бул жерде алардын өмүрү үчүн, алардын бул жашоо өлкөдөгү укугу үчүн жоопкер адамдар бар. Алардын сөзсүз расмий булактардан ошол өздөрүнүн жообун угуп, анан кийин жазып беришибиз керек. Ал үчүн айталык, мисалы айталык, президент KG деген сайт бар. Ага киребиз, мисалы айталык, кечеги биздин акимдердин мисалы алмашканы боюнча,
редакция болгондугу боюнча ушул жерден тапсак болот. Бул жерде кыргызча, орусча деп мынакей көрүнүп турат. Өзгө ыңгайлуу тил тандап алабыз дагы. Ушул жерден биз издеп көрөбүз маалыматтардычы. Бул жерде кайрылуулар бар. Бул жерде жаңылыктар чыгып атат да. Ушул жаңылыктардын ичинен ушуга таянып жазсак, биз мындай расмий булактарга таянып жазган болобуз да. Андан кийин дагы бир маселе, мисалы айталы, Snob KG, мисалы айталы, бир сайтты чыгарабыз, ушинтип Snob KG деген бар дейлик. Анан келесичи мен бул сайттын бир мындай уккам, аз көрөлүк, мен карап көрөлүк, бир маалыматына карап көрөлүк. Бул жерде бир аябай заголовок турат, мына көрүнүп атат. Шуну кирип карап көрөлүк азыр. Биз бая айткандай эле киребиз. Башка державалар ошол кыргыз-тажик конфликтин колдонуп кетиши мүмкүн деген бир мындай турат. Бирөөнүн сөзү болушу мүмкүн, мисалы үчүн айтор. Бул эмне болду деген суроого жооп бербей жатат. Демек биз эмоциябызга байкап көз салып көрөлү. Андан кийин биз эмне кылабыз? Авторун издейбиз. Автору көрүнүп атат бул жерде? Автору жок. Демек бул жерде биз бир аз шектенсек, арзычудай болуп турат. Автору бар экен, улы жагында бар экен, мисалы үчүн. Источник деп көрүнүп турат, башкы булактарын көрсөтүптүр, жана сүрөттүн булагын көрсөтпөптүр. Андан кийин биз, мисалы үчүн, бул жерде башка лидтер текшерсек деле болот. Келиңиздер анда, бул жерде биз сайттын маалымат өз жөнүндө маалыматтарын издеп көрөлүкчү. Сайттын даректерин. Булар ачык иш алып барабы, мындай ишеничтүү сайтпы дегендей. Мисалы үчүн бун авторда көчүрүп койдук азыр фамилиятын. Анас мисалы үчүн биз жөнүндө деген бир болуш керек эле разделдер издеп көрөлүк. Азыр бул сайт каякта, кимдин атында, телефон номерлери турат, могу жерде байланыш номерлери турат. Демек, бул жерде мындай болот да, адам ошол баягы өзүнүн маалыматтарды анализдөө жөндөмүндө калтырат, эми өзүнүн мисалы бул маалыматта кимдерге таянып жазгандыгын текшерсин. Азыр маселен чек ара маселесине байланыштуу жазылган макала. Кимдерге таянып жазган? Ошону текшерип көрөсүз, бай ишенимдүү жазылганбы? Материал экен. Бул жерде азыр кимге таянып жазылгандыгы могу жерден көрүнүп атат. Бул Орусиянын ички иликтөө кызматынын директору деп анын статасын келтирип атат. Демек, бир канча булактарга таянып жазган, мындай айтканда, жерде дагы биз мисалы мындай болот. Сиз билесиз, Нуржамал, мисалы биз баягы журналистикалык принциптерде, эгерде эксперт мисалы үчүн бейтарап боло албаса, же болбосо бир аз солгун пикирди айтып койсо, анда биз дагы бир эксперт алабыз. Демек, эксперт бизге көбүнчө мындай бейтарап адам деген алыс болушубуз керек го, мисалы билесиз. Дагы бир канча эксперттерди кошуп, мисалы могу жерде бир эксперт турат. Ошолордун жардамында биз макаладагы бейтараптуулукка жетишебиз да. Анан анда биз могу жерден бир нерсени айта кетейин. Мына президенттин сайты, ушул жерде кээде мындай болот. Пресс-службага чалып, мейли YouTube блогерлер болсун, мейли журналисттер, айтор маалымат тараткысы келген адамдар чалып туруп сурады дейлик да. Ушул боюнча маалымат берип коюңуз, мисалы үчүн. Жол болсо бүгүн Сочиге кетти, президент ушул жөнүндө маалымат берип коюңуз. Ал жакта эмне маселе талкууланат, балким биздин жүрөгүбүздө өйгөн кыргыз-тажик чек арасы жөнүндө маалыматтар айтылабы дегенде көбүнчө айтышат пресс-службаларчы, басма сөз катчылар. Сайттан окуп алың, сайтка чыкты депчи. Бирок алтын эреже, биз ушул сайтка гана таянып калбайбыз да. Бул расмий сайт болсо деле биз чыныгы журналистикада биз андан суранабыз. Ошол пресс-релизди ачып, сайттан мага окуп бересизби депчи. Биз ошол нерсеге укугубуз бар. Себеби билесизби эмне үчүн? Бул сайтты оңдосо болот. Фейсбуктагы сөздөрүн оңдосо болот. Биз ага таянып жазып коебуз, бирок чын-чынына келгенде биздин балким маалыматыбыз бурмаланып калышы мүмкүн. Аларда мүмкүнчүлүк болуп атпайбы? Биз окурмандарыбыздын алдында туура эмес маалымат таратканга бир чек жаратып коюшубуз мүмкүн да. Демек, расмий булактарга таянууда деле өзүнчө бир мындай тонкосттер бар, назик жерлер бар. Демек, ал бизге ошону окуп берсе гана, биз диктофондо бар, видеого тартылган, далилдеп, анан ошондо биз ошол маалыматты деле мындай тагыраак бергенге аракет кылгандай болобуз да. Көбүнчө ошол сиз айтып калдыңыз, бөлүшүүнү биз аябай активдүү колдонобуз да, бардыгы эле ушул Instagram, Facebook, Telegram, ушул WhatsApp'та деле ссылкалар менен бөлүшүп атабыз. Анан айрым учурда баягы тыюу салынган же кооптуу маалыматтар деп коелу, билип билбей балким бөлүшүп алабыз. Анан ал мисалы экинчи тарапка өз кезегинде зыян алып келиши мүмкүн.
Бул нерседе маселе кандай болуп калат? Маалыматтын сизге канчалык жакын, канчалык ишенимдүү сезилгени менен аны баягынтип бир канча кадамдардан текшерип өткөргөндөн кийин деле бөлүшкөндөн биринчи абайлаңыз, байкап көрүңүз. Себеби бир чынжырча болот да, баягы калп маалыматтардын, бейрасмий маалыматтардын тарап жатышы бизден токтоп калса, менден токтоп калса бул жакшыраак. Аны сиз айткандай башка бирөөгө зыян тийгенче. WhatsApp'та деле мисалы үчүн 1000 туугандарыбыз жиберсин, 1000 биздин мейли медик болуп иштеген мисалы үчүн бир тууганыбыз жиберип койсун коронавирус жөнүндө бир маалыматтарды. Бирок ошону деле биздин эң чоң жардамыбыз, эң чоң биздин медиа сабаттуулугубуз бул өзүбүздөн токтотуу. Анын WhatsApp'тан келген маалыматты баягы Google'га жазып көрөбүз, же болбосо бир канча жылдан бери иштеп келген өзүбүздүн жүрөгүбүзгө мындай принциптерибизге жакын болгон маалымат булагынан издеп көрөбүз. Ошондон кийин гана жиберсек болот. Мисалы айта кетпесем болбос, 2017-жылы WhatsApp группадагы билдирүүсү үчүн ошол Лейлек районунун тургуну 4 жылга абакка кесилди. Биз андан ошол Клуб KG маалыматтык сайты интервью алып чыгарганбыз. Ал жөн гана ошол WhatsApp группада отурабыз да баарыбыз. WhatsApp группада отурган жерде эле баягы улуттук кастыкты козутуу деп берениге ылайык бир чакырык таштап койгон жөн эле. Мындай кылышыбыз керек, андай кылышыбыз керек, бул улут, тиги улут деген сыяктуу. Анан ошол күнү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери келип кармап кеткен. Ошол берененин негизинде жоопкерчиликке тартылды. Демек, интернеттеги биздин анализдей албагандыгыбыз качандыр мыйзам алдында деле бизди жоопкерчиликке тартышы мүмкүн. Чоң рахмат сизге. Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндөгү кодексинин 89-беренеси. Журналисттин мыйзамдуу кесиптик ишине тоскоолдук кылуу. Журналистти маалымат жайылтууга же жайылтуудан баш тартууга мажбурлоо жолу менен журналисттин мыйзамдуу кесиптик ишине тоскоолдук кылуу биринчи категориядагы 400дөн 600гө чейинки эсептик көрсөткүч айып пул түрүндө жазага алып келет. 130-берене порнографиялык мүнөздөгү предметтерди таратуу, сатуу максатында порнографиялык мүнөздөгү чыгармаларды, сүрөттөрдү же башка предметтерди ташып келүү, даярдоо, ташуу же башкача которуштуруу же болбосо жарнамалоо. Буга тете эле мындай предметтерди сатуу же башкача таратуу, белгилүү бир кызмат ордун ээлөө же белгилүү бир ишти жүргүзүү укугунан ажыратуу менен экинчи категориядагы 600дөн 800гө чейинки эсептик көрсөткүч айып пул түрүндөгү жазага алып келет. Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 313-беренеси расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосунда кастыкты, араздашууну козутуу, ачык же жалпыга маалымдоо каражаттарын пайдалануу, ошондой эле интернет тармактарынын жардамы менен жасалса, 3 категориядагы 5 жылдан 7 жыл 6 айга чейинки эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Биздин программанын коногу айтып өткөндөй, негизи маалыматты ар бир жаран, ар бир адам жаратылат, а бирок маалымат жаратууда аны ишенимдүү, ынанымдуу кылып даярдаганга аракет жасаңыз, бул сиздин мыйзам чегинде жоопкерчилигиңизде турат деп айтып өтөлү. Ошондой эле маалымат жаратып жатканда сизге маалыматты айтып жаткан адамдын сөзсүз эгерде аны видеого же фотого тартып жаткан болсоңуз, рухсатын сурап алыңыз. Ошол учурда маалымат жаратууда диний экстремизм сыяктуу темаларда абайлап этияттаңыз. Ал эми маалыматты кандай булактардан алган туура, маалыматты алууда эмнелерге көңүл бурушубуз керек кийинки бөлүктө. Негизи азыр маалымат коомдо жашап атабыз деп атабыз го. Мисалы маалыматтардын түрлөрү көп, жакшы жаман деп бөлүп кое берели. Өзү маалымат дегенде эмнени түшүнүшүбүз керек? Журналисттерден сырткары жөнөкөй жарандар, жалпы ошол социалдык тармактын колдонуучулары, жалпы коом маалымат дегенде эмнени түшүнөбүз? Маалымат эми текст түрүндө, аудио түрүндө, видео түрүндө, жана ошондой эле интернет тармактары аркылуу, жана ошондой эле кол жазма түрүндө маалымат таркатылат. Негизи маалымат ким, эмне, качан, каерде деген бардык суроолорго жооп бериш керек. Анан маалыматты бардыгыбыз эле жарата алабызбы? Маалыматты кимдер жарата алат негизи? Негизи азыркы учурда маалыматты бардык адамдар жаратса болот. Маалыматты социалдык колдонуучуларда, жөнөкөй катардагы жарандар, маалыматты бир гана журналисттер жаратат деген түшүнүктөн алыс болушубуз керек. Азыркы учурда маалыматты бардык адамдар жарата алат. Азыркы учурда маалыматтарды бардык адамдар жаратып жатат, бирок ошол эле алардан айырмачылыгы журналисттер так, ачык айкын, бейтарап бардык тараптардын пикирин эске алып, бардык нормаларга туура келе турган деңгээлде абдан дасыккан адискөйлүк менен маалыматты жеткирип берүү. Бул артыкчылыктуу ошол журналист
журналисттердин ушул чоң эмгеги да. Негизи туура маалымат кандай болот, кандай суроолорго жооп бериш керек? Эл кантип аңдап билсе болот ошол туура маалымат жаралганын? Туура маалымат негизде бардык тараптардын пикирин эске алган, так, даана болуш керек. Ким эмне, качан, каерде, качан эмне болду, окуянын башы, ортосу, аягы жыйынтык болуш керек да, сөзсүз түрдө. Туура маалымат дегенде сөзсүз бир тарапка ооп кетпеш керек. Бардык тараптардын пикирин эске алуу менен бейтарап маалыматтарды бериш керек. Туура кимдики ката аны эл өзү аныктап алыш керек. Ошол эле учурда журналистикалык нормалардан чыкпай, ушул эрежелердин негизинде биз туура маалыматтарды жеткиришибиз керек. Ооба. Анан эми азыр сиз менен мисалы ошол суроо жооптордон маалыматты жараттык, сөзсүз түрдө ошол маалымат жаратууга тиешелүү адамдардан интервью алдык дегендей, ал суроолорго жооп бердик, тастыктадык, бейтарап жасадык, кимдир бирөөнү күнөөлөгөн жокпуз, кимдир бирөөнүн көңүлдөн чыгарган жокпуз. Эми ошол маалыматты таратуу керек. Маалыматты таратууда кандай эрежелер бар? Эмнелерди эске алыш керек? Маалыматты таратууда, мисалы, маалыматты азыр бардык адам эле таратып атат. Биз адискөй журналист болгондуктан ошол дагы эле айтып кетем, журналистикалык нормаларды, ошол адамдын аброюна шек келтирбей турган, улуттар аралык диний маселелерди козутпай турган маселелерди, ушундай жаңжалдарды, ызы-чууларды берүүдө абдан абайлаш керек. Айрыкча диний маселелерде туура эмес маалыматтарды таркатып албаш үчүн анализдеп, туура маалымат бериш керек да. Өзүңүз айрыкча мына YouTube каналдагы активдүү материал жасайсыз, анан ошол эле учурда социалдык баракчаларга ал материалыңызды бөлүшөсүз, мындайча айтканда активдүү таратасыз. Анан эми ар кандай социалдык колдонуучулардан ар кандай билдирүүлөр келет. Айрым учурда коркуткан, айрым учурда ошол баягы өлүмгө чейин коркутуп, жеке намысыңызга асылганга чейин баягы социалдык тармактын колдонуучулары билдирүү жибериши мүмкүн. Мындайда мисалы жоопкерчилик каралганбы? Мисалы менин бир маалыматты, сиздин деле маалыматыңызды таратып койдум дейин, менин өмүрүмө коркунуч келген комментарий келди. Мен ал адамга жоопкерчиликке тарттыруу үчүн кандайдыр бир мыйзам боюнча бир аракеттерге бара аламбы? Негизи андай мыйзам чегинде өзү сотко деле берсе болот. Анын ошол тынчын алып жаткандыгы үчүн, өмүрүнө коркунуч жаралып жатса, сөзсүз түрдө күч кызматкерлерине берсе, ал маалымат иликтенет. Бирок дагы деле эгемендүү Кыргызстандын тарыхында бир да факт катталган жок. Азыркы учурда ошол социалдык тармак аркылуу жаман пикир айтып, же болбосо бир коркутуу үркүтүүлөрдүн негизинде ошол мыйзамдуу чара көрүлгөн адам жок, эч ким деле кайрылбайт. Негизи жарандар укугун коргоо үчүн кайрылса болот, сотко берсе болот. Өз укугун коргош үчүн сотко берип, күч кызматкерлерине берип, териштирүү иштерин жасаса сөзсүз түрдө болот. Бирок ал нерсеге көп эле адам мындай баргысы келбейт го, конфликтке мындай ызы-чуу менен эле токтоп калышат го. Маалыматты биз бардык эле маалыматты таратып жарыялай алабызбы? Анан эмнелерге көңүл буруш керек? Мисалы, балким сиздин автордук укугуңузду сурайм, бир маалыматты таратууда кандай критерийлерге жооп бериш керек негизи? Азыр мен YouTube каналда айта турган болсом, ошол эле учурда жаш балдарга зомбулук көрсөтүү, улууларга зомбулук көрсөтүү, зордук зомбулук көрсөткөн, ошондой эле жаш балдардын же болбосо адамдын психологиясына доо кете турган материалдарды көрсөтпөш керек. Сүрөттөрдү, бир гана бул видео түрүндө эмес, сүрөттөр тууралуу, ошондой эле сөгүнгөн видеолорду, аудио жазуулардагы сөзсүз түрдө абайлап, аны жаптырып бериш керек. Жалпы эле ошолордун чыгарган материалдарычы. Ошондо мен мисалы маселени айтып көрөйүн, сиздин жараткан маалыматыңызды таратып атканда, бир канча социалдык баракчага таратам деп аракет жасасам, анда ошол материалда баягы зордук зомбулук аракеттери жокпу, камтылган жокпу маанисинде. Жаш балдардын, өспүрүмдөрдүн сүрөтү ачык жарыяланган эмеспи, кылмыш кырсык, ошол эле учурда адам көңүлүн кейиткен баягы токмоктолгон балдардын сүрөттөрү, жарандардын сүрөтү жокпу? Мына ошолорго маани бериш керек, туурабы? Сөзсүз түрдө ошондой маалымат, ошондой сүрөттөргө, видеолорго маани бериш керек. Анын мүмкүн болсо кам боло турган болсо, аны мозаика кылып бериш керек, быжыратып билинер билинбес кылып. Анан кылмыш кырсыктардын деле сөзсүз түрдө жүзүн жаап, же болбосо ошол жарата алган жерлерди жаап бериш керек да. Сизге келген маалыматты дароо таратуудан карманыңыз. Расмий такталган гана кабарларды бөлүшкөнүңүз бул сиздин коопсуздугуңуздун кепили. Маселен, экстремисттик маанайдагы материалдарды тараткандар 2 жыл 6 айдан 5 жылга чейинки эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Photoshop белгилери бар сүрөттөрдү жана кимдир бирөөнү шылдыңдаган, каралаган маалыматтарды бөлүшсөңүз, мыйзам иш-аракеттерге аралашкан болосуз.
Тактап айтканда, жабыркаган адамдар жарандык тартипте сотко бериши ыктымал. Мындайда абирине шек келди деген аныктама менен компенсация төлөп, сиз тараткан материалдарды төгүндөп берүүгө милдеттендирилесиз. Ал эми маалымат жаратууда, маселен, сиз өткөрүүчү иш-чара тууралуу алдын ала кабардар болушуңуз зарыл болот. Өткөрүлгөн күнү, сааты жана дареги боюнча. Негизгиси иш-чаранын максаты менен ал ишмерчемге кимдер катышуусу тууралуу маалыматтардын толук болуусу кабар жаратууңузга жеңилдик болуп берет. Алсак, эртең 1 июнь саат 10:00 Ош шаардык борбордук аянтында балдарды коргоо күнүнө карата майрамдык салтанат уюштурулат. Иш-чарага мектептин мыкты окуучулары жана бала бакчалардын жалпы 100 бала катышат. Майрамда шаар мэри балдарды куттуктап, белек бешкектерди ыйгаруусу күтүлүүдө. Азыр анда биз сыртка чыктык, бир маалымат жаратып, баягы жарандарга түшүндүрүү иретинде көрсөтүп берсеңиз. Рахмат, маалымат алууда сөзсүз түрдө биринчи азыр эшикке чыктык, Ынтымак телекомпаниясынын астына чыктык. Бул жакта ашкана бар экен, бул жакта базарчык, бул жакта унаа жүрүүчү жолдор, Биз эмне кылсак? Биз ойлондук чыкканда эле эң жакын жерди тандадык. Бул жерде шоро саткан эже тууралуу. Аз сиздер бул жакта жүргөндө мен уруксат алып койдум бул эжеден. Эже, саламатсызбы? Айткандай эле мен келдим. Иштериңиз кандай, жакшыбы? Мен абдан сонумун, эже. Бул шоро, ошол максым шоро сатылып атат. Канча сомдон сатып атасыз? Максым шоро литр 60-тан болуп атат, квастыкы 50-дөн болуп атат. Азыр жай мезгилинде шорого мындай талап өтө күчтүү да. Жакшы. Азыр иш кандай болуп атат азыр? Азыр жакшы эле. Эже, мындай эл учурда сиз мындай газдалган сууну ичеби же болбосо ушул сууну көбүрөөк ичип атабы? Кандай болуп атат? Элдер азыр барды түшүшүп калды. Газдалган сууга караганда мына шоролор жакшы кетип атат. Бу жерде шоро, чалак, ошолор жакшы кетип атат. Негизи шоро бул суусундугу кай жактан алынып келинет? Ошол каяктан келинет? Бишкектен келеби же Оштон жасалат, каяктан? Оштон эле жасалат. Рахмат, эже. Анда ишиңизге ийгилик. Сиз азыр соодаңыз жүрүшө берсин. Ыраазычылык билдиребиз. Саламатта калыңыз. Менде ушул жерде бир суроо болот да. Азыр ошол эжеден, сатуучу эжеден маалымат алдыңыз. Эмне иш боюнча, бул жерде кандай продукция бар? Анан эми маалыматты жаратууга кезек келди. Сиз маалыматты кантип жарандарга кызыктыруу үчүн, сөзсүз түрдө окуу үчүн маалыматты кандай өңүттө жаратып берет элеңиз? Кандай өңүттө даярдап берет элеңиз? Ооба. Мисалы азыр аптаптуу күндүн ысыгында сөзсүз түрдө мисалы азыр негизги эле тема болуп атпайбы? Шоро болуп атат, максым шоро болуп атат, сүт азыктарын салган, Азыркы учурда шоро кантип жасалат деген теманы деле алмакпыз да, мисалы маалымат жаратуудачы. Ошол эле учурда сүт азыктарын, ошондой эле табигый азыктардан нукура кыргыздын даамдары кошулуп жасалат да бугачы. Маалыматты ар бир адам жаратылат, бирок маалыматтар ынанымдуу, ишенимдүү, далилдүү болушу керек. Ал эми маалыматтарды кайсыл булактардан, кайсыл сайт же кайсыл телевидениеден алам деп турган болсоңуз, анда сиз алып жаткан маалымат булагы ишенимдүү, ачык иштеген болушу керек. Ошондой эле маалыматты жарыялаган авторго дагы маани бериңиз. Ал эми маалымат таратууда абайлаңыз, сиз билбей тараткан маалымат кайсыл бир окуяга шектелип, ошондой эле дүрбөлөңгө түшүүгө себепчи болуп калышыңыз ыктымал. Мен билем Долбоордун кийинки чыгарылышынан жолугушабыз. Сак, саламатта калыңыздар.